Таңертелеп чоғылған ел Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Улукбек Рахмановду кетсин деген талаптарын коюшту. Мындагы эл Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Улукбек Рахмановго карата нааразычылык акциясын өткөрүүдө. Алардын талаптары бир нече. Алгачкысы буларга карата мыйзамдуу жер берилбей жатканы. Ошондой эле айыл өкмөт башчысынын буга чейинки айтылган диплому жараксыз болсо да бүгүнкү күнгө чейин айыл өкмөт башчысы болуп отургандыктарына нааразы. Рахмановдун диплому бир эле Нариман айыл өкмөтүнүн тургундарынын эмес, бүтүндөй республика үчүн кызык болду. Ош шаардык жана облустук соттордо анын диплому жараксыз деп табылган. Айлели сабатсыз адам элди башкара албайт. Жумушордун тез арада бошотуу керек дешет. Эки жолу сот болду. Эки жолу сотта фальшивый документ менен чыкты. Дипломлары ham аныка фальшивка экен. Хамма жогу. Келген бу Рахманов улук неграмотный бола экен. Kol koyuştu bilmeydiken, elge yaxşı muamele kılıştı bilmeydiken, elge yordam berişti bilmeydiken, olduga gelip kirsek, koluyla kegenini kıl dedi. Улукбек Рахманов айыл өкмөтү башчысы болуп дайындалгандан бери Нариман айыл өкмөтүндө эч кандай көйгөйлөр чечилген жок дешет тургундар. Жер алуу үчүн кезекте тургандардын саны өсүп, коррупциялык жол менен башка адамдарга берилип жаткандыгына нааразы. Ушунан бери мени ала албагандай башкара албайт экен деп жүрсөң, бир менин балдарымын эң кичинеси менен теңдер чек алып алган. Булар кандай жол менен алып атат? Мен ошол жолду көрбөйм деп мен кыжалатмын. Буларга эмне чек берсиң палан жерге десең, билбейм дейт, ийинин кысы беле. Анан баягындай кылсаң, сөгүнсөң ham тура берет, урайын десең ham тура берет. Эмне кылыш керек акыр буларды? Түшкө жакын Рахманов өзү да келип калды. Аны чогулгандар имаратка киргизбөөгө аракет жасашты. Мына 5 мүнөттө сен пап салып берем деп, мына 1 жыл болду. Алда казыр. Буга чейин элдин нааразычылыгын угуп келген Улукбек Рахманов мындай көрүнүшкө көнүп деле калгандай. Анткени аларды теңсинбей, колуңардан эч нерсе келбейт. 200 адам эмнени чечме келеңер деп бек капар гана жооп берип жатты. Bular sizler 200 adam, 150 adam, 100 adam çeç albaysınlar, bilip algılar. Sen biz için onda yer keremez hep çeç almayısınız. Biz 40 bin adam. Men yer keremez de aytkan jokmun hiç kimde. Geçen gün uşalığı alıp geldik. Biz uşalığı alıp geldik. Kimle eşitlikte? Rayonga barıp çoğuluş protokolunu soragılar. Sorap algılar. Barıp soragılar. Эки жолку соттонтун диплому жараксыз деп табылган чечимге каршы болгон Рахманов жогорку сотко кайрылган. Эгер жогорку сот мурдагы чечимдерди күчүндө калтырса, айыл өкмөт башчысынын ордун бошотуп берүүгө даяр. Бирок ал жогорку билимдүү экендигин айтып, эл айткан сабатсыз деген маалыматты көрө албастык ичи тардык деп эсептейт. Sen aldayсың. Мына 5 мүнөттө сен пап салып берем деп, мына 1 жыл болду. Алда казыр. Пасион кой азана бурады. Кандай сен түшүнбөгөн эмесиң? Кандай түшүнбөгөн эмесиң? Дагы аким болуп иштеп атасың да сен. Биз бул олчу эски мектепти эл салган. Чипуларда бар. Мыйзам боюнча иши каралып жаткан адам жумуштан убактылуу четтетилүүсү керек. Бирок Рахманов жумушун улантып келгендигин район башчылары сот тараптан кызматкерди четтетүү боюнча катчы токтом келбегендиги менен түшүндүрүштү. Ал эми Кара Суу району боюнча 420 миңден ашуун адам болсо, 30 миң 40 миң адам жер алууга кезекте тургандыгын айтышты. Жер трансформация болмоюнча бул маселе чечилбей тургандыгын да кошумчалашты. Мыйзам бар да, мыйзамда айыл өкмөттөрдү документтерини аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алат. Соттолбогондугу дипломдордун бардыгын аймактык шайлоо комиссиясы текшерет. Бизге даяр жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлангандан кийин келет да. Анан биз пока жергиликтүү кеңештин депутаттары ишенбөөчүлүк көрсөтүп, же болбосо айыл өкмөттү иштен алыш керек деп сунуш менен бермейинче биз иштен ала албайбыз. Анан экинчиден, эгерде мыйзам бузуучулук, дипломду туура чын эмес жалган деп атпайбы? Ушулар тастыкталып, укук коргоо органдары четтеткиле деп бизге кат же токтомду же чечимди бериш керек. Ошол кезде гана биз чечимди аткарып, убактылуу четтете алабыз. Чогулган эл талаптары аткарылмайынча нааразычылык улана берерин айтышууда. Феруза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.